Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ЭККнун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросунун шайлоолорду байкоо миссиясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда ЭККнун миссиясы Кыргызстанга парламенттик шайлоолорду байкоо үчүн келген. Уюм өлкөгө 30 узак мөөнөттүү жана 300 кыска мөөнөттүү байкоочуну жөнөтүүнү пландаштырууда. Жолугушууда тараптар эл аралык байкоочулардын ишин уюштуруу жана шайлоо процессин мониторинг кылуу маселелерин талкуулашты. Министр Жээнбек Кулубаев кыргыз тарап байкоочуларга өз милдеттерин толук аткаруусу үчүн бардык зарыл шарттарды түзүүгө даяр экенин белгиледи. Ошондой эле ал эл аралык байкоочулар Кыргызстан тарабынан шайлоо процесси ачык жана калыс өтүшү үчүн чакырылганын баса белгиледи. Кулубаев ЭККнун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросуна жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн миссия жөнөткөнү үчүн ыраазычылык билдирди. Министрдин айтымында алгачкы шайлоолор коомдун демократиялык принциптеринин туруктуулугун көрсөтүп, өлкөдөгү демократияны бекемдөө жолундагы маанилүү кадам болуп саналат.